Сиз аялдарды аябай жаман көрөсүзбү? Эркек эмне жиндилик кылса, мас болсо, иштебесе деле баарына макул деп жашаш керекпи деген суроо да. Мен аялдарды жаман көрбөйм, мен жакшы көрөм. Пайгамбарыбыз айтты, мен 3 нерсени жакшы көрөм деп. Пайгамбарыбыз айтты, мен 3 нерсени жакшы көрөм. Бирөө намаз дейт. Намаз менин көзүм карайт. Анан атырды жакшы көрөм дейт. Анан аялды жакшы көрөм. Мен да ошондой мураттыңдар. Мен де ошо 3 нерсени жакшы көрөм, пайгамбар жакшы көргөн. Бирок мен жаман жүргөн адамдарды жаман көрөм. Жаман, туура эмес, тартипсиз жүргөн аялдарды. Күйөөнүн тилин албаган, күйөөгө чык десе чыкпаган, кечке чейин жүр, 30га чыгып калды, күйөөгө чыкпайт. 40га чыгып калды, күйөөгө чыкпайт. Күйөөгө чыкса тезирээк ажырашып кетет. Аны кантип жакшы көрөсүң? Эми ошону эмне кылат ушул аял? Жакшынакай жүрбөйсүңөрбү? Мына силер өзүңөр сүйөм, күйөм, өлөм деп туруп чыгасыңар, анан кийин келип ал күйөө жаман экен дейсиңер. Эмне чыктыңар анда? Ошо мына күйөөгө чыктыңарбы? Ошо менен мына жакшылап карадыңар, көзүңөр барбы, көзүңөр? Чык жакшынакай күйөөгө, жакшынакай жигитке. Көрдүңөр, ал алкаш эмес. Ал жакшы, силер жакшы көргөн, силер тандаган жигит. Анан кийин 10 жылдан кийин бул алкаш экен. Бул жаман экен, акмак экен. Кантип акмак болуп калды? Ал жакшынакай болуп келбеди эле. Силер акмак кылдыңар аны. Силер мазгазин чактыңар, оны ошо алкаш кылдыңар силер. Силердин жүргөн жүрүшүңөрдөн алкаш болуп кетти, нервин жетөдөр. Эмесе жакшы аялды биз жакшы көрөбүз, урматтуу. Жакшынакай, мына өзүнүн үйүндө тыпылдап, үйүн таптаза кылып, күйөөнү жакшынакай карап, кайненеси жакшы көрөбүз. Айланып кетейин дейбиз ушундайды. Анан жанагындай күйөөңүн тилин албасаң, кечке чейин барып подружкаларың арак ичсең, жанагындай подружкаларың менен кечке чейин кафеде отурсаң, түн жарымда. Түн жарымда мас болуп келсең, анан кийин киши кыйкырып атсаң үйдө. Кантип жакшы көрөсүң? Биз ошондой тартипсиз, адепсиз, имансыз, уятсыз аялдарды жаман көрөбүз. Бирок жанагындай тартиптүү, имандуу, адептүү, татынакай, таптаза, үйүн жакшы караган, үй бүлөсүн жакшы караган, баласын жакшы тарбиялаган аялды биз жакшы көрөбүз.